Күндү күнгө, түндү түнгө бөлбөй, телефон чукулап же болбосо компьютерде отуруп зренияны бузуп алган адамдар азыркы учурда аз эмес. Азыр алардын бири ушул видеону көрүп жатат. Эгерде сиздин дагы зренияңыз начарлап баратса, көрүүңүздү, зренияңызды жакшырткыңыз келсе, бул видео сиз үчүн. Алдыда зренияны жакшыртууга болгон эң жөнөкөй 4 көнүгүүнү көрсөтүп беребиз. Аны биз менен чогуу бизди кайталап аткарып зренияңызды жакшыртып алсаңыз болот. Жана ошондой эле зренияны сактап калуунун жолдорун дагы видеонун аягында айтып беребиз. Кызыктуу маалыматтарды укпай калбаш үчүн видеонун аягына чейин көрүңүз. Биздин DNK каналыбызды колдоп, бир подписка таштап кетиңиздер. Подписаться кнопкасын басыңыздар, коңгурочону жандырып коюңуздар. Болду, ошолорду аткарып койсоңуздар, сиздер биздин чыккан видеолорду биринчиден болуп көрө аласыздар. Алдын ала рахмат. Кандай эмесе, зренияңызды жакшыртууга даярсызбы? Эң жөнөкөй 4 көнүгүүнү биздин артыбыздан кайталаңыз. Баштадык. Биринчи көнүгүү. Көздү бат-баттан ачып жумуу деп аталат. Биринчи, түз олтуруңуз. Телефонду ыңгайлуу жерге коюңуз. Мисалы, столго, өзүңүзгө ыңгайлуу жерге коюп, биздин артыбыздан кайталаңыз. Ар бир көнүгүү болгону 40 секундка созулат. Телефонду түзмө-түз көрүүгө ыңгайлуу кылып коюп, бизди кайталап баштаңыз. Көнүгүү башталды. Убакыт кетти. Көзүңүздү бат-баттан ачып жумуңуз. 40 секунд аяктамай сайын токтотпостон кыла бериңиз. Өзүңүздү түз алып отуруңуз. Көзүңүздү бат-баттан ачып жумуңуз. 40 секунд аяктамай сайын токтотпостон кыла бериңиз. Өзүңүздү түз алып отуруңуз. Үч, 2, 1. Азаматсыз. Эми көзүңүзгө бир аз тыныгуу бериңиз. Дагы кийинки көнүгүүгө өтүңүз. Бул көнүгүү 4 секунд жум кайра ач деп аталат. Ал эми экинчи көнүгүүдө дагы түз олтуруңуз. Көзүңүздү 4 секундка катуу жумуп, кайра жай ачыңыз. Мындай кылып убакыт кетти. Азаматсыз. Ушул бойдон бизди кайталап 40 секундтан кийин тыныгуу бересиз. 40 секунд аяктамай сайын токтотпостон кыла бериңиз. Өзүңүздү түз алып отуруңуз. Азаматсыз. Эми көзүңүзгө бир аз тыныгуу бериңиз. Дагы кийинки көнүгүүгө өтүңүз. Экинчи көнүгүүнү дагы жакшы аткардыңыз. Көзүңүздү бир аз тыныктырып алып, 3-көнүгүүгө өтүңүз. Бул көнүгүү өйдө ылдый деп аталат. Бул көнүгүүдө аты айтып тургандай эле көзүңүздү өйдө ылдый алып барасыз. Бир асманды, кайра жерди карайсыз. Убакыт кетти. Бизди кайталап баштаңыз. Секунд аяктамай сайын токтотпостон кыла бериңиз. Өзүңүздү түз алып отуруңуз. Кана, аз убакыттар калды. Жакшы аткарып жатасыз. Азаматсыз. Көнүгүүлөрдү күн сайын кылууга аракет кылыңыз. 5, 4, 3, 2, 1. Азаматсыз. Азаматсыз. Көзүңүзгө тыныгуу бериңиз. Эми болсо эң акыркы көнүгүү калды. 4-көнүгүү. Көздү тегеретип кароо деп аталат. Бул көнүгүүдө көзүңүз менен айлана тегеректи көзүңүздүн карегин тегеретип карашыңыз керек. Мына минтип
Убакыт башталды. Ушул бойдон уланта бериңиз. Бул көнүгүүлөр сиздин көзүңүздүн зрениясын жакшыртууга чоң жардам берет. 4-үнчү көнүгүүнүн эң акыркы көнүгүүсү ушул көнүгүү болот. Азаматсыз аз убакыттар калды. Азаматсыз аз убакыттар калды. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Азаматсыз. Убакыт соңуна чыкты. Бул көнүгүүлөрдөн кийин көзүңүздү тыныктырып алыңыз. Эми болсо зренияңызды сактап калуу үчүн кеңештерди айтып беребиз. Бул эрежелердин сиздин зренияңызды сактап калуу үчүн жардам тиет деген ойдобуз. Көпчүлүк адамдардын зрениясын телефон, компьютерлер бузат. Себеби аларды өтө чоң адамдын көзүнө деги эле адамга зыян берүүчү коркунучтуу нурлар бар. Азыркы заманда Nokia көтөргөн же телефон көтөрбөй койгон адам көрбөйбүз. Ар бир 10-чу адамда iPhone 11 телефону бар. Ар бир адамда эле экранный телефондор бар. Мына ушул бир бай адамдар дагы өз зренияларын жоготуп албаш үчүн жана аябай чоң зыян алып келишин билип, Nokia телефондорун колдонушат экен. Себеп дегенде Nokia телефондоруна анчалык зыян келбейт. Албетте бул маалыматтарды окуп аябай таң калдым. Ошондой миллионер адам Nokia көтөрүп жүрсө элестеткиле. Бирок алар деле бекерине мындай телефондорду көтөрбөй коюшпайт. Себеби бар албетте. Бул Nokia телефону жакшы. Себеби зренияңды албайт жана башка зыяндар тийбейт. Мына көрдүңөрбү? Ошол үчүн телефондон алыс болгула. Зренияңар жакшы болсун десеңер эми кеңештерге өтөлү. Кеңеш 1. Телефондун яркостун өтө аз же өтө көп кылып көргөн адамдар көз ооруга чалдыгышат. Себеби өтө жарыкты көз көтөрө албайт. Ал эми яркость аз болсо дагы көз чарчап калат. Ошол үчүн орточо кылганыңыз оң. Кеңеш 2. Караңгыда же свет өчүрүп алып телефон чукулабаңыз. Бул да зыянын тийгизет. Кеңеш 3. Илгери ата-энелерибиз телевизордон чыгаралчу эмес эле. Азыр телефондон дегендей телевизорду да караңгыда көргөн зыян. Көрүңүз, бирок алысыраак отуруп. Кеңеш 4. Китеп окуп жаткан учурда качан биз китепти жакын алып окуганда зренияга да залал тиет экен. Ошол үчүн китеп окуп жатып, китепти өзүбүздөн 15-30 сантиметр алыс аралыкта окуган туура болот. Эң акыркы жана эң татаал кеңеш — телефондон болушунча алыс болуңуз. Себеби телефон көзгө эле эмес, даже ден соолукка да өтө зыян болот экен. Мени кургатып тастайт. Мунун баары биздин ден соолугубузду өлтүрөт. Мына достор, биз бүгүн сиздерге зренияны жакшыртуу үчүн 4 көнүгүү жана зренияны сактап калуу үчүн 5 кеңеш көрсөтүп бердик. Албетте, достор, биз мунун баарын бир гана сиздер үчүн изденип таап видео жасадык. А сиз 1 секундтаңызды кетирип, подписаться деген кызыл кнопканы басып, коңгуроочону жандыра кетсеңиз, биз аябай кубанычта болот элек. Ал эми бул видеону көз ооруган же телефонду көп олтурган досторуңарга поделиться кнопкасын басып жибериңиздер. Сиздер менен ДМК канал болду. Биз менен бир болуңуздар, каналга катталып, биздеги кызыктуу маалыматтарга, пайдалуу кеңештерге ээ болосуз. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө чоң рахмат.